Силер азыр 10-модульдун мамычалуу диаграммалардан маалыматтарды окуу темасындагы экинчи үлгү сабактын фрагментине видео сабак көрөсүздөр. Окуучулар мамычалуу диаграммада көрсөтүлгөн сандык маалыматтарды аныкташат. Видео сабакты көрсөтүүнүн алдында мугалимдер кантип сабакты өтүүгө даярданышкандыгы жөнүндө видеороликтин уландысына көңүлүңүздөрдү бурабыз. Мугалимдер маалыматты анализдөөнү, окутууну кантип уюштурууну талкуулап жатып, окуучулардын учурдагы билимин жана көндүмдөрүн аныктоо менен кимиси кыйынчылыктарга дуушар болуп жаткандарын байкаса болот деп белгилешти. Ошондой эле чыгарылыштарды түшүндүрүү жана негиздөөсүнө өзгөчө көңүл буруу керектигин белгилешти. Бул сабактарда да 9-модулдун сабактарындагыдай эле түшүндүрүү жана негиздөө стратегиясынын бардык этаптарын колдонушары жөнүндө чечим кабыл алышты. Келгиле, эми экинчи видео сабакты көрөлү. Видео сабакты көрүүнүн алдында 10-модулдун экинчи үлгү сабагынын фрагменти менен таанышып чыккыла. Сабакты көрүү жагымдуу болушун каалайбыз. Саламатсыңар балдар? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы диаграммаларды окуу. Азыр дептерибизди ачып, бүгүнкү числону жазабыз. Теманы дептериңерге жазгыла. Балдар, бүгүнкү сабакта биз диаграммадагы сан түрүндөгү маалыматтарды окуйбуз. Балдар, эгер эсиңерде болсо, биз буга чейин пиктограмма түрүндө берилген маалыматтарды окуганбыз. Азыр эстеп көрөлүчү, ким бизге айтып берет пиктограммалар жөнүндө? Айым, айта кой. Биз пиктограммаларды окуганбыз. Аларды түскөнбүз. Жакшы. Балдар, сүрөткө көңүл бурсаңар. Айбектин классында 21 окуучу бар. Ал классташтардын арасында каникулда эс алуунун кайсы түрүн жакшы көрө тургандыгы жөнүндө сурамжылоо жүргүзгөн. Алар жаратылыш коюнунда эс алуу, үйүндө эс алуу, саякатка чыгуу жана айылга барып туугандарыныкында эс алуу. Айбектин сурамжылоосунун жыйынтыгы бул пиктограммада көрсөтүлгөн. Окуучулар эс алуунун бир гана түрүн тандашат. Эми жакшылап сүрөткө көңүл буруп, айтыклачы балдар. Каникул учурунда канча окуучу айылга барып эс алганды жакшы көрөт? Кана? Ойлонууга мен силерге 1 мүнөт убакыт берем. Кана, ким айтат? Баялин. Канча окуучу айылга барып эс алганды жакшы көрөт? 6 окуучу. Аны кантип таптың, түшүндүрүп берчи? Башка эс алуунун түрлөрүн жакшы көргөн балдардын санын кошуп 21ден кемиттим. Анткени балдардын жалпы санын 21 белгилүү, пиктограммалардын жалпы саны 15 болгондуктан алардын айырмасын табабыз. 21 кемитте 15 барабар 6. 6. Азаматсың, рахмат. Балдар, биз бүгүнкү сабакта диаграммалар, алардагы сан түрүндөгү маалыматтарды аныктайбыз жана окуйбуз, анын маанисин табабыз. Анда эмесе тапшырмага көңүлүбүздү бурабыз. Диаграммада 4 баланын бийиктикке секирүү боюнча биринчи 4 орунду алган жыйынтыктары көрсөтүлгөн. Алар асан, үсөн, кыяс жана нияз. Бул тапшырманы аткарууда төмөнкү суроолорго жооп беришиңер керек. Ким биринчи орунду ээлеген? Асан менен
Нияз кандай бийиктиктерди багындырды? Үсөн кыяска караганда канча сантиметр бийигирээк секирди? Бул тапшырманы жуптарда аткарсаңар болот. Ойлонууга 3 мүнөт убакыт берем. Эгерде ким маселенин шартын түшүнбөй калган болсо, колуңарды көтөргүлө. Эгерде тапшырма түшүнүктүү болсо, анда баштадык. Балдар, бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Кана ким өзүнүн жообун биз менен бөлүшүүгө даяр? Акмаржан? Үсөн биринчи орунду ээлеген. Дагы кимдин жообу ушундай? Баяман, а сенин жообуң кандай? Асан биринчи орунду ээлеген. А дагы кимдин жообу Баямандын жообуна окшош? А кимдин жообу мындан башкача? Баяман, анда сен айтып койчу, эмне үчүн Асан биринчи орунду ээледи деп ойлойсуң? Түшүндүрүп берчи жообуңду бизге. Диаграммада биринчи Асанын жетишкендиктери көрсөтүлгөн. Ошол үчүн биринчи орунду ээледи деп эсептедик. Жакшы, Баяман, рахмат. Отура кой. Амина, Үсөн биринчи орунду ээледи деген жоопту сен түшүндүрүп бере аласыңбы бизге? Келе кой. Биз Акмаржан экөөбүз жообун Үсөн экенин таптык. Анткени Үсөндүн мамычасы эң барынан бийик. Раяна, тагай, силердин да жообуңар Аминанын жообундай болчу. Үсөн биринчи орунду ээледи деп айткансыңар. Экөөңөрдүн бирөөңөр доскага келип түшүндүрүп бергилечи. Келе кой, Раяна. Биз тагай экөөбүз мамычаларды ар бир баланын секирген бийиктигине туура келтирдик. Асан 100 сантиметр, Үсөн 120 сантиметр, Кыяз 90 сантиметр, Нияз 110 сантиметр. Аларды салыштырдык. Натыйжада Үсөндүн көрсөткүчү эң жогору болду. Ошол үчүн Үсөн биринчи орунду ээледи деп эсептейбиз. А эмне үчүн сантиметр деп айтып атасың? Себеби диаграмманын жогору жагында жазылып турат. Рахмат, жакшы иш болду. Отура койгула. Балдар, Нияз кандай бийиктикке жеткен? Ал эми Асанчы? Бизге Айзирек келип түшүндүрүп берет, Раянада эле биз дагы ар бир окуучунун канча бийиктиктен секиргенин таап алдык. Асан 100 сантиметрге жеткен, Нияз 110 сантиметрге жеткен. Чоң рахмат. Отура кой, Айзирек. Баяман, сен Асан биринчи орунду ээледи деп айттың эле. Классташтарың өздөрүнүн жообун түшүндүрүп жатканда сен конт коюп угуп отурганыңды байкадым. Ошол жооптордон кийин сен эмне деп айтмак элең? Биз Байелин экөөбүз суроого туура эмес жооп бергенибизди түшүндүк. Көксө диаграммада биринчи көрсөтүлгөн окуучу эмес алардын канча сантиметрге бийик секиргенин аныктап алышыбыз керек. Ошондо Үсөн биринчи орунду ээлеген болот. Аяна, Байел, силер Баямандын жообу менен макулсуңарбы? Оба биз Асан биринчи орунду ээледи деген жоопту айтканбыз. Көйсө бизде Баяман менен Байелдей диаграммада биринчи турганын биринчи орунду ээледи деп ойлоп турбуз. Чынында Үсөн биринчи орунду ээледи. Рахмат, Аяна. А кийинки суроого кандай жооп алдыңар? Үсөн Кыязга караганда канча сантиметр бийигирээк секирди? Биринчи балдардын канча сантиметр секиргенин табалык. Асан 100 сантиметр, Үсөн 120 сантиметр, Кыяз 90 сантиметр, Нияз 110 сантиметр. Эми Үсөн менен Кыяздын
секирген бийиктиктердин айырмасын табабыз. 120 кемитүү 90 барабар 30. Демек, үсөн кыязга караганда 30 сантиметрге бийик секирген. Рахмат, жакшы. Отура койгула. А силер ушул жооп менен макулсуңар, балдар? Силердин араңарда ушул эле жоопту башкача жол менен чыгаргандар барбы? Ираяна, айта кой. Үсөндүн көрсөткүчү башкалардан эң жогору турат. Ал эми кыяздын көрсөткүчү башкалардан эң төмөн турат. Экөөнүн ортосунда 3 узундук бирдик турат. Ар бири 10 сантиметрден 10, 20, 30. Демек, үсөн кыязга караганда 30 сантиметр бийикке секирген. Азаматсың, эң сонун иш болду, отура кой. Балдар, диаграммалар бул маалыматтардын фигура түрүндө чагылдырылган сүрөттөрү. Сандык маалыматтарды диаграммаларда көрсөтүү үчүн диаграммалар негизделип түзүлө турган масштабты киргизүү керек. Маалыматтарды окуп жатканда масштабка көңүл буруу зарыл. Өзүңөр көрүп тургандай, бүгүнкү маселеде бир чакмак 10 сантиметр деп белгиленген. Тапшырманы чыгаруу үчүн төмөндөгүлөрдү аткаруу керек. Горизонталдык ок боюнча окуучулардын аты жөнүн, ал эми вертикалдык ок боюнча бийиктикке секирүүнүн жыйынтыгы белгиленген. Эң жогорку мамыча горизонталдык ок боюнча үсөндүн тушунда жайгашкан. Ал эми вертикалдык ок боюнча мамычанын бийиктиги 120 сантиметрге жеткенин айттыңар. Үсөн жогорку натыйжаны көрсөттү, 120 сантиметр. Ошондуктан ал биринчи орунду ээледи деп айттыңар. Ушундай эле жол менен Нияз менен Асандын канча бийиктикке секиргенин да тапса болорун айттыңар. Асандын жыйынтыгы 100 сантиметр, ал эми Нияздыкы 110 сантиметр. Үсөндүн секирген бийиктиги кыяздын секирген бийиктигинен канча сантиметрге жогору экендигин билүү үчүн кыяздын мамычасынын бийиктигинен үсөндүн мамычасынын бийиктигине чейинки чакмактарды санап чыктык. 10 сантиметр экенин эске алуу менен биз кыяздын мамычасынын бийиктиги менен үсөндүн мамычасынын бийиктигинин ортосундагы айырма 30 сантиметр экенин билдик. Айрымдарыңар үсөндүн жетишкендиктеринин бийиктиги менен кыяздын жетишкендиктеринин бийиктигин салыштырып, алардын айырмасын таап туюнтма түздүңөр. Диаграммалар бул сандарды көрсөтмөлүү элестетүүнүн бир ыкмасы экенин эстен чыгарбоо зарыл. Диаграммада мамычалардын бийиктигин колдонуу менен алардын маанисин салыштырсак болот. Келгиле балдар, анда практикалык ишке өтөлү. Мен азыр силерге карточкалар таратып берем. Карточкадагы диаграммалардын жардамы менен бул суроолорго жооп бересиңер. Жоопторду дептериңерге жазасыңар. Ал эми карточкаларды болсо биз силердин дептериңерге чаптап коебуз. Балдар, тапшырманы аткарууга 5 мүнөт убакыт берем.
азаматсыңар балдар. Мен берген тапшырманы баарыңар туура аткардыңар. Эми менин силерге дагы бир тапшырмам бар. Ага бат жооп беришиңер керек. Бул диаграммада кайсы тамганын көрсөткүчү эң чоң? Диаграммалар сандарды көрсөтмөлүү элестетүүнүн бир ыкмасы болуп саналат. Диаграммаларда берилген маалыматтардын сандык маанисин аныктап алсак, аларды окууга, салыштырууга жеңил болот. Бүгүнкү сабакта абдан активдүү катыштыңар, баарыңарга рахмат. Эми менин столумда быйтыкчалар турат. Эгерде бүгүнкү сабакты мен абдан жакшы түшүндүм десеңер, күлүп, жылмайып турган быйтыкчаны алып келип, доскага чаптайсыңар. Эгерде сабак мага бир аз түшүнүксүз болуп калды десеңер, анда ойлонуп турган быйтыкчаны алып чаптайсыңар. Мен бүгүнкү сабакты такыр түшүнгөн жокмун десеңер, анда капа болуп, ыйлагысы келип турган быйтыкчаны алып чаптайсыңар. Келгиле. Окуучулар бул сабакта мамычалуу диаграммада берилген сандык маалыматты аныктаганды үйрөнүштү. Жөнөкөй диаграмма түрүндө берилген сандык маалыматты окуу жана түшүнүү маалыматтарды анализдөөнү окутуунун алгачкы көндүмү болуп саналат. Муну башталгыч мектепте окутуу түрдүү турмуштук кырдаалдарда негизделген чечимдерди кабыл алуу жана маалыматтарды анализдөө көндүмү үчүн чыныгы дүйнөнүн кубулуштарын жана математикалык түшүнүктөрдү өнүктүрүү үчүн негиз болуп саналат. Диаграммаларды окуу боюнча тапшырмаларды аткарууга багытталган окуу ишмердүүлүгү негизги мектепте статистиканын элементтери мазмундук тилкесин системалуу өздөштүрүүгө даярдык болуп саналат.